Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда интернеттин заманы. Бул нерсе көпчүлүккө жакшы мүмкүнчүлүк түздү десем жаңылышпайм. Анткени эч кандай таанышың жок эле өзүңдүн талантыңды элге көрсөтө аласың. Бул сөздөрдү мен бекерден айткан жокмун, анткени интернеттин жылдыздары, чыгармачыл үй бүлө, шайыр үй бүлө бизге конокко келди. Алгач дал ошол үй бүлөнүн кыскача видеолорун көрүп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Жора geldi okşa. Hayatım. Hayatım okum. Böyle. Bol bir sağa. Abi. Sağam yok mu? İşte koyun çok. Жаңы жыл менен куттуктаган сыяктуу. 25 yıldan beri gül alıp gelbegen. Bugün alıp gelip kapsın. Oy şu sana bir neyse olgan. Алдан кийин тура эчтеке болгон жок. Жөн эле чын жүрөктөн сага гүл берип коюн дедим. Gülünü alıp gelbeydiler. Айтчы. Ey турбайсыңбы дыңкыйбай, өткөрүн аркы кишине. Ай. Эми сен чай жөн ичесиң деги? Ай, бояны өткөрүп анан деле ичесиң да. Эми турам. Ey турбайсыңбы? Ай, койгулачы деги. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге дал ошол таланттуу шайыр үй бүлө келди. Конокко саламатсыздарбы? Рамазан айы куттуу болсун. Кубат бирге болсун. Бардык көрүүчүлөрдү, телекөрүүчүлөрдүн бардыгыңыздар Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Карман орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Анан жашообузда толтурган күнөөлөрүбүздүн баардыгы кечирилсин. Орозо кармадыңыз? Орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Сиздерди бул жака чакыраардан мурда сиздер тууралуу маалыматтарды YouTube'дан карап, баракчаңыздарды барактап, улам маалыматтарды алып турдум да. Анан сиздер элдин маанайын көтөргөн видеолорду тартып келесиздер. Ошол видеонун эң алгач качан баштадыңыздар? Анан кимдин идеясы болду? Негизи мен өзүм боюнча айтсам, мен ЖБ тобуна киргенде рамкага түшүп калгам да. Училиге мындаш керек деп школа ошондой база болгон. А на самом деле в жизни самат, жашоодогу самат ушул азыркы турган саматта, азыркы чыгып аткан ошондой айлана чөйрөмдө мен мурун тааныгандар деле билет. Анан кийин Самат Эркинбеков менен бир жака барып интервьюга барып калганда эме сүрөткө баягы интервьюдан чыксак, элдин баары тең Саматка чыгып келип сүрөткө түшүп атат да. Тип карап, вот мен өзүм менен аны салыштырдым да. Самат жасалмасы жок, чыгармачылыкта жасалмасы жок. Өзүнүн как ошондой таланты менен ошону элге тартуулады, эл ошону баалады да. А мен ойлонуп туруп, мен оказывается мен өзүмдүн жашоом менен творчествого жашабайт экенмин деп ойлонуп жүрдүм. Анан кийин бир айдан кийин TikTok тартып баштап, өзүм кызыгып баштадым. Азыр барган сайын эмнелерди тартсам экен деп анан мен TikTok тартсам, негизи жылдыз деле ошо экөөбүз үйдө деле чай ичип атканда деле бул ушундай бирдекелерди туурап, атам менен апама бирдекени туурап берип ушундай күлдүрөт да. Экөөбүз тең бизге элди күлдүргөн жагат да. Анан үйдө деле ушинтип какажап жашайбыз да. Анан кийин ошону эле ал эле жылдызды коштум, түшпөйсүң, тартылбайсың десем, давай деген. Алгач биринчи видеону тартканда эле жана ошо Саматтын Гүлә Жораны тартып мен муну тартып көрүп атып мындай тартып атып күлүп аттым да. Күлүп оорум эзилип калды. Таң калдым да, ушунчалык действительно мындай тааныбаган адамдай суктанып таң калдым да. Анан салганда эле сонун кетти, интернеттен аябай сонун кетти. Анан уже экөөбүз түнү менен кыздарды уктатып коюп, түнү менен жарыкта башка жумушта иштейм да. Анан түнү менен кыздарды уктатып коюп, түнкү 3кө чейин жана локацияларды, полотенцеларды оруп, сүлүн султан болуп, бакалашкалардан бирдекелер жасап баштадым. Ошентип атып анан кийин ага чейин мурун ойлочубуз да, ошентип элдерде болуп рекламага тамак жесек, элдерде болуп рекламага кийим кийсек, бизге да реклама түшсө депчи. Анан кийин когда өзүбүздүн нерсебизди как она в жизни кандай нерсени просто показываемыз интернетке салып. Анан кийин ошол нерсе жакшы өтүп рекламага түшүп баштады. Алхамдулилlah. Ошентип болуп кетти. Жоро менен Гуляны тарттабыз деп калбадыңызбы? Анан канча көрүү болду биринчи тартканыңыздарда эле? Мен эң биринчи өзүм бир башка видео тарткам. Тартып туруп 15 мүнөт ойлондум да. Эки образда Самат баягы рамкадан чыгып, TikTok тартып киргизейин деп 15 мүнөт ойлондум. Салсамбы, салбасамбы, эл кандай кабыл алат? Бирок сиз башкача мен серьезный кабыл алып, скромный.
15 мүнөт ойлонуп анан салдым. Болгону болсун деп салгандан кийин 200 бирден комментарий келип 3 эле негатив болду. Калган 100 сом. Анан просмотр айга кетти. Анан жылдыз менен тапканда вообще 190 бирденке. Биринчи тартканыңыз ошо. Эртең мен салып коюп түнү менен уктап комментарий карап жатам. Эртең менен тура калып телефонду карайбыз. Өлө сүйүнөбүз. Фанатизм болуп баштады. Ошентип комментарийлер бүт сонундар кетти. Анан Жылдыз айым сиздин өзүнчө бир образыңыз бар экен, TikTok деп калбадыкпы? Анан жашоодо андай эмес экенсиз го? Ооба, бардыгы бул эми камера үчүн эле, TikTok үчүн эле ошо көп эле жана Гуля Жора чыкканда бардыгы мага Гуля деп жиберерчи да. Гуляда чыга элек биз вообще тартып элек деле окшош туруп сүйлөгөндөрүмдү апе деп ушинтип сүйлөйм да, ошолорумду аябай окшоштурушат эле. Анан образ бериш үчүн дагы Самат мени чукчуңда монт деп көндүрүп койгон да. Экөөбүз урушабыз. Чукчуңда десем, экөөбүз урушуп кетебиз, мен тартылбайм депчи. Анан мен айтам, сен популярный болбой каласың. Визажист болгуң келеби дедим. Визажисттин клиенттерин көп бүт нерсе болот. Үчүн не хочешь так? Давай тартыл деп. Ошо урушуп кетчүбүз экөөбүз. Монт чукчуңда деп аткам десем, чукчуң кайра тарт, нормально чыгар деп. Мен өчө решилдим. Билем да. Анан ошон үчүн мен экөөбүз тартканда башкача тартат, өзү барып командасын тартып, жумушuna тартып калганда образ анча чыкпай калат да. Анан айтам де, сен мени чыгарганды билет экенсиң, ошону дагы чыгарышың керек деп. Урушчак аялдардын образын тартат экенсиз да. Анан кийин эгерде сизге хейтерлер жазып калса, анда Самат байке күнөөлдөп койсок болот экен да. Ооба. Толтура жазат, аларга уже эми тарта элек деле мен стервадачы TikTok тартылып жанагы, ушул вообще жакпайт. Ужас, эмне деген аял деп жазышат да. Анан тескерисинче кайра келип көргөндө мындай отуруп силердей сүйлөшкөнгө келгенде анан өлө таң калат да, кантип ушундай тигини аткарып, ошондой эле деп ойлоп келишет. Даже окуучулар келатканда мага коркушат экен да, мындан кантип окуйбуз депчи. Анан коркпо, алып чыка келер десем, келет да, келип алып, мен вообще өлүп монтеп болуш керек деп ойлогом депчи. Анан ата-энеңиздер менен да чогуу тартып калыпсыздар го? Кантип көндүрдүңүздөр ата-энеңиздерди? Негизи биздин үй бүлө чыгармачылыкка аябай кызыккан үй бүлө. Ичинебизден эле ошол бирдекелерди кийинип алып образ коюп, кечкисин атам бийлеп, апам мынтип эле тигип деп бизге образдар жасап берип ошентип чоңойгонбуз да. Творческий личность үйдө үй бүлөбүз менен эле. Анан айылда көчөдөгү кара апалар чогултуп тамак берип эле, анан биз алар концерт коюп берип, бата берип ошентип атам менен апам ошондой болчу. Анан биз чыкканда эле барып эле ушундай тарталы силер менен десек, давай дешти. Өздөрү ошо даярданышып, азыр дагы качан тартабыз деп. Тартасың да бизди. Эски баягы шторалар бар го. Ал жыйнап коюшат го. Мода сөздөр, ошолордун баарын чыгарып алып, тоого барып TikTok тартабыз десек, ал жактан интернет тартпай калат экен. Кайра биз талабыбыз. Ошентип барып даярланып тартканбыз. Ошол видеодон кийин аябай атамдар популярный болуп кетишти. Эң биринчи ушу атамдын бийлегени TikTokко миллиондо ошол казактар анан аябай күлүшүп, азыр дагы тиги атам менен бир жака барып калсак, атамды көп таанышат да. Ата күчтүсүңөр го деп күлөм да. Бизден өтүп кеттиңер деп. Анан шайыр, чыгармачыл, үлгүлүү үй бүлө катары билебиз да сиздерди. Анан канча жылдан бери чогуу жашап келатасыздар? Канча балаңыздар бар? 8 жыл болуп калды үйлөнгөнүбүзгө. 8-класспыз жашап. 3 кызыбыз бар. 3 кызды тарбиялап өстүрүп келатабыз азыр. Негизи биздин направление баягы динде да айтылат да, аял кишиге эркек киши жардам берген үйдүн окуттарын кылганда сүннөт да. Анан кийин үйдөн биз экөөбүз тең ошол сени үй бүлө кандай жашаса болот, баягы уруш талаш эмес, юмор менен баардык нерсени тамаша ретинде, аял күйөөсүнө атаандашпай, күйөөсү аялына атаандашпай, экөөбүз ынтымакташып баардык нерсени жеңсе болот да. Ошо биздин направлениябыз, биз ошол күлкүнчтүү нерселерди интернетке салып коебуз да. Направлениябыз, биздин максатыбыз ошол Кыргызстандагы үй бүлөлөргө, жакшы үй бүлөлөргө, ажырашып кетейин деген үйлөргө жакшы үлгүлөрдү, жакшы нерселерди тап, мондай болсо болот турбайбы,
мындай кылса болуп турбайбы, аракет кылыш керек турбайбы деп мен ошон үчүн дагы сторис өзүмдүн сторис баракчаларымда балдарды багып үйдү жыйнап пылесостоп бүт нерсени кылып атканын киргизе берем да. Азыр эми садикке берип бошоп калдым. Ошол направлениябыз ошол да, самый главный ошол ар бир юбилейный жакшы эмелерди. Эми ар бир адамда менде мындай да, жакшы көргөн, жаман көргөн бир адамды кумир тутпайм. Ар бир адам мисалы өзүнөн кичи болобу, улуу болобу, же жаман көргөн адам болсо да ошонун жакшы сапатын көрүп калсам өзүмө сиңиргенге аракет кылам. Ошону мен өзүмдөн чыгарганга аракет кылам. Ошон үчүн мен ойлойм bizde да көп адамдар ал жакшы ушинтип жашаса болот, сөзсүз түрдө болот. Ар бир эки адамдын өзүнөн өзү эсеби бар. Ошол направлениясы ошол. Билем тамаша эретинде. Келиңиздер анда маегибизди анан улантабыз. Азыр бир кичине кыскача оюн даярдаган болчумун. Ошол оюнду сиздерге ойнотоюн. Бул жакта 2 кагаз бар. Бул сизге болсун. Бул сизге. Азыр мен кыскача суроолорду берем. Кимге тиешелүү экенин сиздер мындай кылып көрсөтөсүздөр. Анда келиңиздер, алгачкы суроону баштайын. Кимиңиздер көп акча табасыздар? Реально сүйлөйм. Ким көп уктайт? Ким көп кечигет? Ким көп кечигет? Кимдин жини бат келет? Ким биринчи сүйүүсүн билдирген? Кимиңиздерге балдарыңыздар жакыныраак? Кимдин актерлук чеберчилиги жакшы? Кимге көбүрөөк хейтерлер жазат? Үй бүлөдө президент ким? Азаматсыздар. Келиңиздер, эми ушул жерде кыскача токтоло кетели. Кимге көбүрөөк хейтерлер жазат дегенде Жылдыз айымды көрсөттү. Эмне деген хейт комментарийлер келет? Ошо мен бардыгы анаконда дейт, жескемпир дейт, жылан дейт, кемпир дейт, аябай көп. Мен аябай жакшы көрүшөм. Стерва дейт, баарыңыздарга чоң рахмат. Кийин азайып. Азыр кичине азайып. Фанат болуп кетти буга. Кичинеден азайып эми калды. Ким көп уктайт дегенде сиз Жылдыз айымды, сиз Самат мырзаны көрсөтүп калдыңыз да? Чынында кандай? Чынында мен негизи уйкучумун да, мойнума алам. Азыр жумушка байланыштуу уйкудан туктап алайынчы дейм да, ошондо дагычы, бирок азыр уйкуну аябай эле жыйыштырдым. Мурун 12 саат уктачумун да. Саматка айтып берчүмүн, аял киши көп укташ керек, энергия топтош керек депчи. Азыр эми 6-7 саат уктайм. Ким биринчи кечирим сурайт дегенде, Самат мырза, сиз Жылдыз айымды көрсөтөсүзбү? Сиз кечирим сурайсыз. Эгер мен билем бар болсо, Качак өзгөрүп калат. кечирим сурайм. Эгер менден кетсе, мен да кечирим. Ким акча көп табат дегенде, экөөңүздөр тең Жылдыз деп көрсөттүңүздөр. Эми факт азыр ошол үй бүлөлүк бизнес да. Азыркы учурда бунун суммалары чоңураак болуп атат. Тартыш керек да. Мен анын эме салонунда деле иштейм, чорон рабочий сүттү. Жок, бизде жок да, мен мынча таптым, сен монча таптың деген жок. Эми үй бүлө болуп аткандан кийин экөөбүздүн акчабыз, кассабыз бир болуш керек деп. Мурун убагында мен иштебей үйдө отурганда Самат бүттүгүн обеспечивать этчи. Эчтекеден кем кылбай багып. Азыр болсо Самат дагы кечкисин экөөбүз чогуу ырдайбыз, Самат дагы ырдайт. Эми эки жактан тең буюрса. Эми да эки жактан тең, Кудайга шүгүр. Самат мырза президент болсо, сиз үй бүлөдө кимсиз? Мен Билим министри деп коесуз. Президент башкаруучу деп атат. президенттин катчысы деппи? Негизи Советниги. Кеңешчиси. башында өзүнчө эле эме мен чечем дей бересиз керек. Анан кийин жашоо өткөн сайын билбей калдым да мындай. Эми сомнение эмеспиз, өзү чечебиз көп нерсе. Жок болсо болот, болбосо деп. Бирок көп жерден мен мындай болбойт андай деп атсам, акырын туруп, мен шамаханская царица деп коем лучше. Акырын туруп, Самат ал жерден мындай болгон, анан алар билесиң мындай болгон. Бирөөгө жин келсе ошонун жакшылыгын көп айтат да. Ошентип туруп кайра жибитип анан барбайм деген жерге барып коет, бербейм деген жерге берип коет. Ушундай да анан. Ошо азыр акылдашып эле анан айтып берем.
мен вроде подкаблучник эмесмин дейм, бирок подкаблучник болуп калган болчу. Сиздер азыр айтып калбадыңыздарбы, тойго чогуу чыгып ырдап калдык депчи. Анан ошондо Жылдыз айым сиз чыгармачылыкка кадам таштап баштадыңызбы? Мен өзүм музыкальныйда окугам, музыкальный педагогический колледжде. Анан кичинекей кезимдеги эле мечта болчу. Анан Самат экөөбүз үйлөнгөндөн кийин мен Саматка аябай 3 жыл уговаривать эттим да, Саматты экөөбүз чогуу жар айталы. Үлгүлүү үй бүлө деп, тойлорго иштейлик деп, именно монтип эми звезда болуп чыгып кетиш үчүн эмес, акча табыш үчүн гана мен оюм эле акча табалы, тойдон соң акча түшөт. Биздин өзүбүздүн досторубуз бар, Тима, Алиса дегенчи. Ошолорду пример кылып келем да. Алар тамада, Тима менин досум болот, Алиса эжем болот. Анан ошолорду айтып эле карасаң, экөө ушинтип иштеп атышып эле Кара Балтада тойдун баарына алып эле, баарына жетип атат, моюнтуп атат, тигинтип атат. Алар Алиса эженин өзүнүн чыгармачылыгы бар. Тима тамада деп кечке эле Саматка айтачумун да. Андан кийин Кудайга шүгүр, азыр ошо Саматка айтсам вообще болбой койду. Эркек да жар айтабы деп. Анан биздин өкүл балабыздан предложение түшүп калып, ошо өкүл балабыз үчүн жар жаздырып, Самат экөөбүз. Ага чейин мен өзүм айтып жүргөм, жар бешик тойлорду. Анан Самат экөөбүз айттык. Биринчи тойду өкүл балдарга айтар менен эле уже заказ түшкөн, нарынга заказ түшүп. Акчасы жаап калды. Анан эле бүт полный үрдү жаздырдык. Бир эле жар эмес түшө той, апа той баарына бүт ыраларыбыз бар. Анан тойго ошо үлгүлүү үй бүлө деп чакырышат. 3 жыл мурун эле көнбөп турмун деп калдыңызбы анан? Жок, мен эч качан баягы өткөн нерсеге өкүнбөйм да. Всему свое время. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы келгенде ошого даяр болгон Алла Тааланын буйруган күнү да. Всегда дайыма кандай нерсе болбосун, өтүп кеткен нерсе болобу, жакшы нерсе болобу, жаман нерсе болобу өкүнбөйм да. Ошондой болмок керек. Анан азыр интернеттин заманы, бартердин, рекламанын заманы го. Сиздер дагы аласыздар. Анан күлкүлүү кылып тартып бересиздер, ошол сценарийди өзүңүздөр жазасыздарбы же алар ушундай кылып аткарып тартып бергиле дейби? Кандай кыласыздар ошолорду? Өзүбүз Самат эметет, мону кылалык деп анан экөөбүз кеңешип эле бир реклама алганда, например, бирдеке диван болуп калабы же ушундай бир керектүү нерсе болуп калса эле ошого экөөбүздөн идея чыгат. Мен бирдекени кошом, Самат өзү буну кошот. Изденип отуп эле бир эмени түзөбүз, сценарий түзүп барып анан тартып беребиз. Кээ бирде мынтип алышат, чалышып рекламачыларчы. Эме сценарий кандай болот, аркы берки дейт анан. Бизде андай нерсе жок дейм да. Бизде андай нерсе жок, айтып майдалабайбыз. Негизи жашоодо майдалаган нерсени жаман көрөм, тас болгон жагат да мага. Биз антпейбиз, биз тартып жүрөбүз, көрөсүң анан жагат деп элечи. Просто эмне жөнүндө айтса, эмне жөнүндө мага түшүндүрүп койгула деп эле ошонун айланасында эле экөөбүз сүйлөшүп эле, мондай кылалы деп эле сүйлөшүп эле тартып. Формаларды жасаттыңыздарбы? Атайын мындай TikTok үчүн, реклама үчүн? Жок, формаларды деген эме кукольный театрдын эмеси бар. Алар эчтеше алабыз. Алардан барып алабыз, бүт образ бар, каалаган образды алабыз. Анан айына рекламадан канча түшүп атат? Рекламадан айына кап болбосо бир $500 түшөт. Азыркы учурда аз кичине баягы соцсетке кичине убактыбыз болбой атат. Рекламага кичине бир-эки рекламаларыбыз бар. Ошолорду тартып чыгарышыбыз керек. Анан убакыт кичине тар болуп атат да. Мурун ошо жаңы рекламага болгондо мен үйдө жатканда кыздар менен, 3 кыз менен болуп аябай үмүтчүмүн да. Блогерствага кызыгып анан үйдөн отуруп тамак жазып атканымды, үй жыйнап атканымды, кыздарды жуунтуп, аларды ушинтип тартып берсем, көбү жазчы да, ушинтип тартпай эле койбойсуңбу? Анан кийин ми телефон менен эле аябай мындай намысыма тийген да. Ушундайлар тартпай эле койчу, мындан көрө башка нерсе тарта деп. Анан даже макияждарыма деле аябай сындар болчу да. Мындай макияжды тартып киргизбей эле кой да, минтпе да, тинтпе да депчи. Анан жашаган жерибиз да простой. Жашаган жерибиз да аябай простой эле. Анан ошо Жака, Минурлар бизге iPhone алгылачы, iPhone алгыла деп эле эметишти да. Биз хит болосуңар деп бизге аябай стимул беришип, алар өздөрү iPhone көтөрөт эле. Анан iPhone алып тартсаңар ошондо качествосу мындай болот, тиңдей болот деп. Анан действительно iPhone алгандан кийин жакшы качество менен, жакшы звуктар менен тартып калдык. Экөөңүздөр бири-бириңиздердин адамыңыздар экенин кантип сездиңиздер? Эме? Сен айт.
Самат менен таанышканда экөөбүз кафеден таанышканбыз. Анан кафеден биринчи жолу көрүп калганда эле жакты. Клеопатра жаштап калды мына кыркылган могу бутун жактар ички кыздар жакты кийген кыздар аны көрүп эле жагып калдым. Өлө жагып калды. Мен негизи андай нерсе мындай любовь с первого взгляда деген ишенбейт элем, вообще ишенбейт элем. Көрүп эле ушунчалык жагып калды. Кудай ушу менен жакын болуп калсам экен деп өлө ырдап атып эметем да. Жүрөгүңүз сезген окшойт. Анан жок, бирок ал убакта мен башка кызды катуу сүйүп жүргөм. Менен өлө ал чалганда жүрөгүм лапылдап жарылып кетейин дечи да. Бирок бул да айтып атпаймынбы шамахан сагитса депчи. Анан ошентип көрүп эле жагып калды. Анан жетип атты эле, ладно кыздар мейли биле таанык деп десем эле Нуржамалдыга салам айтып кой деди. Кайсы мен Нурканмы деп ошентип таанышып номерин алып беришти. Сиз кантип сездиңиз? Ушул менин жолдошум болот деп. Экөөбүз ошо кафеден ошентип тааныштык. Анан негизи обычно балдар телефон алганда сразу эле жазат эле. Самат бир жумадан кийин жазган же 3 күндөн кийинби? 3 күндөн кийин жазып калды. Анан ошо Нуржамал жени кайра мен жашаган квартирага көчүрүп келатат да. Анан келатат. Ага чейин концерттерине барчу, Самат жөнүндө баарын эле билет болчу, бирок тааныш эмес элек. Анан менин дагы башка жигитим бар болчу. Анан Самат келгенде эле бир жыттанды да. Мындай адамдын өзүн жытып алат го. Дых эмес да, өзүнүн прям башкача жыттар болот. Кээ бир адамдарда бар да. Жыттанды да, өлө прям мурдума урду да, анан өлө мага жыттанды деп таң калдым да. Анан мен Ошо жыт жактыбы же жаккан жок? Жок, жакты. Анан ошондо эле таң калдым да. Анда значит бул менин адамым окшойт. Мен бунун запахын чувствуйт деп атсам деп эле биринчи эле эметкеним ошол болуп калды да мен. Значит бул адам менен мен жакын болот окшойм, потому что мен запахын чувствуйт эттим деп. Бирок өзүмдүн жигитим бар болчу. Анан экөөбүз таанышып эле сүйлөшкөндө резко болгондой эле сүйлөшүп. Мурун тааныштардай эле бири-бирибизден эчтекени жашырбай эле какана ес. Симпатия бар. Вроде аябай жактырып атабыз. Бирок экөөңүздөрдүн тең бизде адамыңыздар бар, э? Ошол учурда бар. Бул, короче, расставанияда жүрүп жүрөт, мен катуу сүйүп жүрөм. Бирок айтпайбыз аны. Бирок мындай чувствуйм да, симпатия багынан. Анан жакын болуп экөөбүз чогуу жүргөн жага түшүп жүрөрдүк. Анан кийин 7 ай сүйлөшүп, анан кийин 7 айдан кийин болду. Алгачан дегенде кой, уже тым аяк. сиздикичи сөзкөнүз эмне? Меники болсо экөөнү салыштырып Москвадан келди, мен жүрдүм тиги келди, экөөнү салыштырып баштадым. Анан эмтиги кыз деген бар жок түшүнбөгөн кыздай да. Жакшы кыз бирок баягы менин аялым элестете албаган, аны элестетип бар жогун жакты. Ошентип анан Минурга айттым, Минур үйлөнөрдө. Короче, ушу жылдызды алсам кандай дейсиң, жакшы аял болобу, жаңылбайм жашоомдо десем. Жакшы аял болот, мындай аябай меймандос, конок эле тостуркусу болот да. Тас толкон кылып эле үйүңдө эмне болсо ошону баарын тең берип эле конок эле тоссо жакшы көрөт ошону. Ошондой го деп ойлойм. Ошентип Минур жок дегенде бирок албай калмактын, дайым айтам, сен Минурга ыраазы болушуң керек депчи. Эми Аллага ыраазыбыз. Бирок Минур ошол жерден жок деп койгондо мен алмагымыз, болбойт алгыс деп койсо, экөөбүз бири-бирибиздин мислибизди катуу мындай эметкен досторбуз да. Сүйүүңүздөрдүн оту мындан да алып жана берсин, э? Анан мындай суроо бергим келип кетти да, сиздер эмне деп эркелетесиздер? андай жок. Күлкүлүү мисалы. Катке деп коем, шамахан царица деп коем. Сизчи? Эчтеке дебейт. Самат эле дейт. Самат эле дейт. Кес деле жан эле жан дейт. Эме негизи мен Инстаграмда катке деп айтып калганымда эмнеге ушинтесиң, анан бул эжелерде жазат, жакшынакай аялың бар антпе депчи. Анан мен жакшы аябай слишком жакшы эркелетип койсом көз тийип кетет, ушундай боюнча кала берсин деп коем. Анан азыркы учурда эми үйлөнөйүн дегендерге, жаш түгөйлөргө кандай кеңеш берет элеңиздер? Бири-бирин мындай үлгүлүү үй бүлө болушу үчүн. Мен кыздарга берерим, эми чыдамкай болуш керек. Негизи мен жанагы уруп, сокку, токмок болуп атат го, ошолорго деле көбүнчө кыздар өздөрү күнөөлүү да. Любой эле эркекти урдуруп коюш аялдан кен, урдурбай коюш дагы аялдан кен.
жакшы сүйлөп алдап эркекти сүйлөп катуу жеңүү келип атканда унчукпай эле эчтеке дебей коюш керек, болду жеңесиң да. Анан ал деп моуну урушуп атса, анан сен эле десең жактан бир чөттөй любой эле аял, даже мен чабам. Анан өздөрү күнөөлүү деп ойлойм андайларды. Ошон үчүн кичине кыздар сабырдуу болушубуз керек. Никогда аңкылдап өзүбүздү кыйын сезип, мени башка карайт, анан мен башканы деле таап алам, мен минтип алам дебеш керек. Экөөң бири-бириңди тандадыңбы, үйлөндүңөрбү, үйлөнгөндөн кийин да толтура сыноолор болот экен, ошонун баарына чыдаш керек. И тем более балалуу болгондон кийин ошо балаңдын көз жашы акпаш үчүн баарына чыдап, балаңды өзүнчө ата, өзүнчө апа болгондо балаң аябай депрессия болот. Ажырашуудан көптөгөн балдардын жашоосу бузулат. Ал мен өзүм деле башыман өткөн. Папам менен мамам ажырашып 2 жолго түшкөндөн кийин мен ал нерсени аябай түшүнөм. Ошондуктан баарына чыдап, сабырдуу болуп, аял киши кичине эле тилин тыйса, баары жакшы болот. Сиздин мырзаларга кеңешиңиз? Мен мырзаларга дагы, айымдарга дагы айта турганым ошол Жылдыз айтып атпайбы? Сабырдуулук менен депчи, ошол бул сабырдуу болгон сайын мен негизи каранын жини келчек, сарынын жаны чыкты деген адам менмин да. Өлө күлүп жайнап жүргөн менен батчы негизин. Бирок баттабайт. Анан кийин бирок мындай билбей эмес, мындай көп нерселерди билип туруп анан катуу аябай чегине жеткенде жинделем да. Анан ошол бул Жылдыз болсо ошол унчукпай коюп, жеңип, ошонусуна аябай баа берем да. Ошонусу менен ошонун сайын сүйөм да. Анан кийин мырзалар үчүн айтат элем, мырзалар, жаш жубайлар үчүн самый главный үй бүлөдө ынтымак, никеге бекем болуш керек. Анан кийин кандай кыйынчылык болбосун, бул үйдү кургандан кийин сөзсүз түрдө тандадыңарбы, кичинекей жаңжал, уруш кыла бербеш керек да. Мисалы тамаша башында кызганыч болуп уруш башташат да, ошолордун баары чоңоюп гөнүм шарат болуп, ошол чоң жаңжалга айланат да. Ошол привычка болуп калат, үйлөнө элек деле уруш башташат да, ошол болбойт да. Ал кийин үйлөнгөндөн кийин ал нерсенин түбү жакшы менен бүтпөйт. Ошон үчүн ошол нерселерди тыйып, колдон келсе намазга кирип, ыйманга кирсе, ыйман жолуна чыкса эле баардык нерсе сонда ошол динде негизи баардык нерсе камтылган да. Азыр негизи ар бир күн сайын, ар бир мүнөт сайын биз ар бир өзүбүздү тарбиялап, жакшы нерсеге умтулуп тура алыш керек да. Анан сөзсүз түрдө уруш болбой койбойт, болот. Уруш болгондо, бирок ошондо ажырашам деген сөздү эч качан айтпаш керек, вообще айтпагыла. Ошол сөздү периштелер Алла Таала момин деп койсо, бир күнү ошону айтпаш керек да негизи. Канчалык ушкан күндө деле ал сөздү айтпай эле койсоңор, баардыгы жакшы болот. Ооба, экөөңүздөрдөн тең аябай сонун кеңеш болду окшойт. Эми келиңиздер, маегиңиздин аягында чогуу ырдап берип коесуздарбы? Чогуу эле. Алтындай болгон энелерибиз аман болсун. Айымдар бар болуңуздар. Болочоктогу энелер үчүн, кыздар үчүн, мырзалар энелерибизди сыйлайлы, кыздарды сыйлайлы, айымдарды сыйлайлы. Энелер бар болсун. Эмгегиң бийик зор тоодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз көкөлөп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Энелер бар болуңуздар.
телефонун. Чоң рахмат. Аябай сонун маек болду деп ишенип атам. Анткени мага аябай жакты. Сонун сүйлөп бердиңиздер. Ушинтип видеолорду тартып, көптөгөн жаш жубайларга үлгү катары жүрө бериңиздер. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рамазан айыңыздар куттуу болсун, розоңуздар кабыл болсун. Анда силерге эркин микрофон. Биринчиден ошол жалпы журтка тартылып бизди ушундай көпүрө түзүп берип аткан силерге, силердин жамаатка терең ыраазычылык бар болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик, кармаган розоңуздар кабыл болсун. Ошол бизден дагы жакшы сапаттар болсо өзүңүздөргө камтып, үй бүлө жашоодо жакшы нерселерге, ийгиликтерге жеткилесиздер дагы. Жалпы көрөрмандарга кыргыз элибизде ар бир үйдө ынтымак болсун, ыйман болсун, эч ким бөөдө кырсыктан, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, бөөдө кырсыктан алыс бололу, ыйманыңыз бекем болсун, оорубаңыздар. Чоң рахмат сиздерге дагы өнүгүп өсө бериңиздер. Кыргыз элиме кармаган орозоңуздар кабыл болсун, ден соолукта болуңуздар, эч бир үй бүлөдө жамандык болбосун, баардык жакшылыктардын баарын каалайбыз. Чоң рахмат. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убакыт соңуна келип жетти. Ар бир үйдө кут, береке, бактылык болсун. Саламаттаңыздар.